Пайгамбарыбыз хадисинде садака күнөөлөрдү жок кылат, кандай эле отту суу өчүргөн сыяктуу деп айтат. Ошондуктан пайгамбарыбыз башка бир хадисинде кимде ким Аллах үчүн бир дирхам садака кыла турган болсо, Аллах Таала аны 70 эсе көбөйтүп жазат. Башка хадисте бирөөгө кылынган садака өзүнө 10 эсе болуп кайтып келет деп айтат. Булардын баардыгы акыйкат. Урматтуу мусулман бир туугандар, Тагайбек уулу Нурлан инибиз Аллах Тааланын сыноосу менен катуу ооруп, ушу кыргыз элинин жардамына муктаж болуп отурууда. Аллах үчүн жардам бергениңиздерди аябай, Аллах үчүн жардам бериңиздерди суранабыз. Анткени пайгамбарыбыз айтат, кимде ким мусулмандын жардамында боло турган болсо, Аллах Таала анын жардамына бул дүйнөдө жана акыретте да болот деп айтат. Азыркы учурда бөйрөк алмаштырганга муктажмын. Куйруза бөйрөгүбүздү алмаштырып, Аллага койгон максаттарым көп. Кыргыз эли мага